Арызыңды жаз dedi эгерде менин сөзүмдү эки кылып атасың. Эч кандай уруксат берилбейт. Окуучудай болуп келсин. Мектептеги болуп келсин дагы мектепти корол асфальтка чыккандан кийин ана ушундай эле кыйын эме болуп. Мектепте хиджаб эч кандай андай мусулманчылык эмеге уруксат жок. Биз азыр ошондой кийинип келген окуучулардын бирөө катталып атат. Азыр ата-энелер менен сүйлөшүп, азыр участковыйду да чакырып, ушул боюнча өз ара сүйлөшөбүз. Эгер антип приказ чыгарган болсо болду. Абсолютный мектеп формасын ошентип кийишет. Ген окуучу боло турган болсо, хиджаб кийгизип окута турган медреселерге апарып окутушун сунуштайт. Не болуп атасың, эй бала? Коеюн, эй. Не болуп атасың былжырап? Мен өзүм билем, кимди кандай окутам, кимди хиджаб менен киргизем, кимди хиджабсыз киргизем, болуптурбу? Замаким да бул жоолууга каршы экенин билдирген. Азыр как раз Замаким отурат. Ушул Замакимди алып кирип класстарга собеседование кылдырат. Аты ким Замаким? Замира Душевна. Демек чындап эле база кургон мамлекет ичиндеги өзүнчө бир мамлекет болуп алган го. Буларга чара көрүлөбү же дагы ушул бойдон басты болуп калып кетеби? Ошол нерсеге ооба же жок, жакшы чара көрүлүп атат же көрүлбөйт деп ойлой коем. Бүгүн дем алыш күнү мен жооп бермейм. Мен иш убактым алдында жооп берем ал суроолорго. WhatsApp'ına жазсам мен ушундай хиджабка ушундай уруксатпы десем уруксат жок деп жазды. Биз ошо жана Сопубек Камаловичти жана орун бастардын жумуштан кетирүүсүн талап кылабыз. Мына арызда биз көрсөтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанакыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахның саламы жана салаваттары болсын. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. База Коргон районунун дээрлик көпчүлүк мектеп директорлору жана мугалимдери жоолукка каршылыгын ачык эле билдирип, мектепке жоолук менен келген карындаштарыбызды сабакка киргизбей, аларды тосуп көмүскөдө өз ара иш жүргүзүп жаткан мугалимдердин кылыгы бүгүн коомчулукка кеңири жайылып кетти. Атүгүл жабыркаган тарап ул коргоочуларга арыз жазып да үлгүрүштү. Мына ушул окуяларга атайын иликтөө жүргүзүлгөн. Чындап эле алар каршыбы же каршы эмеспи? Бул суроого биринчилерден болуп, База Коргон районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Кийинки айылынын Генерал Бакиев атындагы орто мектебинин директору жооп берди. Форма деп айтылып калган жер бар. Мектеп формасы деп ошого баш ийесиңер деп. Анан кийин андай баягы хиджаб же болсо мындай, же болсо форманы мындай кылып кий деген жер жок да, только мектеп формасы деген гана ошого таянабыз. Баягы билим боюнча кетиш керек да бизгечи. Дини немеге ошол хиджабты жамынгандан кийин ал таптакыр алардын дининде биздикине туура келбеген жактары көп да. Жок, оронгонго уруксат жок, чүңкөнгөнгө уруксат берген жокмун. Жок, бизде районунда ар хиджаб жылдан бери каттуу неме болуп, могу айрыкча центр мектептерде өзбектер ошондой болуп кетти эле. Бардыгын чечтирип салды. Даже мугалимдердин арасынан кирип кеткендер бар. Анан баары ушундай болгондо, анан ушу тууралуу каттуу чоң неме көтөрүлдү дагы. Кайрадан ошол немелер текшерип чыгып, ошонун бүт бардыгын чечтирип салышты да. Бирде эжекелерге эч оронгонго мен уруксат бербейм. Мына азимдин кызы мен ошо биринчи ишке алып атканда оронуп келгенде мен албай койгондо, бүт мектеп албай койгондо жолугун чечип эле койгон. Дей берип кыжалат болбой айта берем. Мен оронуп келгенге мен каршымын мисалы. Жана ошол эле мектепке буга чейин да жоолукчандарга кысым болуп, бир эжебиз жоолугу үчүн иштен алынган. Эмесе сөздү ошол эжебиздин өзүнөн угалы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен Токтомуратова Гүлзат, химик мугалимимин. Номер 52 Генерал Бакиев атындагы орто мектебинде химик мугалими жоктугунан ошол жылдары ишке кирдим. 1-2 ай жакшы иштеп жаттым. Албетте жоолукчан кирдим, хиджаб менен оронуп, 1-2 ай жакшы иштедим. Андан кийин директорубуз мени ошол өз кабинетине чакырып алып, мен урушпай, жөн жакшына интеллигентче сүйлөп, келиним, сен оронбо, биздин уставтарга туура келбейт, закондо андай жок. Мектептин ичинде жоолугуңду чечип, мектептин сыртында жүргөндө кайра оронуп аласың деп айтып жүрдү. Оронгондон кийин ал жерде 11-класстын балдары деле окуйт эле да. Чоң балдар бар эле. Алардын астында аврат көрсөтүш уят болгондуктан унчукпай кутулдум. Анан дагы эле оронуп жүрө бердим.
бир кандайдыр бир жазууларды көрсөтүп, эми бул терроризмге апарат, бул караңгылык деп, эми жүрөк ооруткан сөздөрдү чындыгында сүйлөдү. Иштеп жүрдүм, анан акыркы ошо окуу жылы аяктайын дегенде бир май айларындабы чакырып, анан арызыңды жаз деди. Эгерде менин сөзүмдү эки кылып атасың, менин сөзүмдү тебилип кетип атасың, сен менин авторитетим тебилип атасың. Бул директордун тили бунга өтпөгөндөн кийин окуучулар мени тоготмок беле деп, сен мени тебилип атасың деп ошондой сөздөрдү айтты да. Же ишти танда деди, же жолугуңду танда деди. Болсо иштен чык деди. Макул дедим. Анда мен иштен чыгайын. Ошол мезгилге чейин иштегиче чындыгында ар кандай сөздөр менен эми азыр айта албайм, эсимден чыгып калды. Кысымга алып жүрдү да, кысымга алып сөздөр менен тийиштирип сүйлөп, башка мугалимдер дагы кандайдыр бир терс көз караштар менен карап мага сүйлөгүлөрү келбей, мени өтө кызыктай акыбалда калтырып атышты. Мен ошолордун мамилесине өтө кызыктай акыбалда болуп калып аттым. Анан кийин мен арызымды жаздым, орусча жаздым. Анда арызда мен белгилеп кеттим. Меня отстраняют от работы из-за ношения платка деп жаздым арызда. Ошентип жазсам, жанымда завуч отурат эле. Анан ошол арызымды окуп алып, директорго кайрылды. Бул ушинтип жазыптыр арызы, эмне кылайлы деди. Айтты, айлабыз жок, эмне кылат элек, ошол арызы менен болсо дагы чыгарып беребиз деп айтты. Анан арызыма кол коюп берди, мен чыгып кеттим ошентип иштен. Мына ошентип кийинки жоолукка каршы болгондордун катарын Базар Коргон районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Кызыл Октябрь айылынын номер 25 мектебинин директору толуктады. Мектеп уставында юстицияда көрсөтүлгөн да, андай хиджаб кийгенге немеге уруксат болбогон. Ыйманынын башка жагынан боло берсин, аны кийип алып туруп өзүн өзү жарып берген менен болуп атат да. Ошо да, ошон үчүн немеде жок да, ал уруксат жок дагы. Эртеге келсе биз киргизбейбиз да, мисалы. Эртеге мен азыр бир класс жетекчиси айтты, бир 3 кызым ошентип атат экен деди эле. Мектепке келип кайра киргизбейм мен. Уруксат жок дагы. Эжекелерге сөзсүз ал класстык сааттар да бар айткыла деген. Анан шен себет дегенибиз бар. Мында айтылат, уруксат жок. Андан кийин ошол мектептин агайы да каршы чыккан. Жок болбой калат. Бүтсүн 17 жаштан кийин анан кийин оруна берсин, 17 жашта бүткөндөн кийин. Устав форма, как положено. Ооба. Ким барып атасың мектепке? Мага айтып койчу, ошолор менен ата-энелер сүйлөшүп койгон. Жок. Кээ окуучу ошондой кийип алганда ошентип чечтирген да, мектеп жамааты. Көрсө бул мектептин баардык мугалимдери каршы экен. Кийин Базар Коргон районунун Моол айыл өкмөтүнүн Оогон Тала айылынын Сатыбалды Далбаев мектебинин директору каршылыгын билдирген. Конечно, уруксат жок да. Мектепти бүтүп кеткенден кийин майли өзү каалагандай ороно берсин, жашы жетип калат. Атайын ошондой сабагыбыз бар. Класс жетекчилер бир жумада бир жолу тарбиялык саат өтүп, ошол жөнүндө тарбиялык саат өтөт. Туура түшүндүрүүгө, туура жеткизүү үчүн. Андан кийин ошол мектептин мугалими Эч кандай уруксат берилбейт. Окуучудай болуп келсин. 9-ду бүткөндөн кийин, пожалуйста, каалагандай оронгонго уруксат, эми ал өзү билет андан кийин. Азыр окуучу болгондон кийин окуучудай мектеп форма менен келиш керек. Жок, андай эмес. Мектепте окуучулар эмес, мугалимдер дагы ошо тартипти сактап, ошо кийгендер да чечип, форма менен келип сабак өтүшөт. Ооба, туура түшүндүрүп, эми буюрса мына мектеп бүтүп чоңойгондон кийин каалагандай кийинесиң кызым деп туура түшүндүрүп койсоңор, мына мектепке мектеп форма менен окуучудай болуп келген жакшы да. Бизде азыр антип келген окуучуларыбыз жок. Окуучуларыбызга дайыма туура түшүндүрөбүз. Мектептен кийин оролсоңор, ошону туура түшүндүргүлө, ошондойлор болуп атат деп айткандар, бирок анда уруксат берген жокпуз. Ошо бир-эки окуучу дагы айтып, бирок чечип жакшына болуп келишти сабакка. Ошондой окуу жайды бүтүп оронуп келген кыздарыбыз дагы мектепке келгенден кийин мектептин талаана башыйып, чечип, азыр жөн эле жолук салынып келип жакшына сабактарын өтүп атышат деп жооп берди. Эми буга алар эле эмес, районунун жетекчиси Сариев да каршы экенин билдирип, Сариев. Жок, ушул эле көз карашта баарыбыз да бирдей. Ооба, баарыбыз эми ушундай дейм. Уруксат берсең болбой калат да, баары баштайт. Айтылат, ал боюнча сөз чогулуштар үчүн только алдаш керек да деп сыймыктануу менен айтты. Кийин Базар Коргон районунун Акман айыл өкмөтүнүн Акман айылынын Бекмамат Осмонов атындагы орто мектебинин директору каршы чыккан. Эми өзү мектептин бирдиктүү формасы бар деген неме. Аны мен мектептеги мектептин короосуна киргенде жакшынакай болуп, мындай эмеле жай эле бантик тагып анан барганда чыккандан кийин кадимки орон жөргүлө деп айтканбыз.
жашнакы жайнап жүрө турган маалы дейм азыр. Ооба, мен башка жакта кылабатсам мектептеги алып келсиндагы мектептин короп асфальтка чыккандан кийин ана ушундай эле кыйын эме болду. Ал киши да район жетекчисинин атын атап, чогуу иш алып бараарын айткан. Тарих деген районда деле бизде эле мектепке былтыр мен келгенде алар деле ушинтип айткан. Мектепте бирдиктүү форма бар. Неме Арсланбапта кыйналып тинчилдескендерде орон кыйын бар экен да мектептерде ушул орон барышат экен. Ошондон ошокко деле жүрөбүз наркы беркидешип барсаңар ошол эле былтыр ушул маселе боюнча киргенбиз. Мен баргам ушундай деп келип атат. Анан түшүндүрүп айткыла, ата-энелерге мындай неме кылгыла, окуучуларга да түшүндүргүлө. Жок, балдарга мындай турган айткыла деп. Менен былтыр жетишөсү ата-энеси жаш түшүнүп кетишкен, майли болуптур деп. Кээ-бирлери силер эмнеге неме кыласыңар, силер кандай законуң барбы, кана эмне көрсөт буга деп жүрөбүз келип, ушундай менин башым оорусам кеткен. Ар кандай да бар да. Ошо тең кызым, жөнөкөй убакта таанысам, бирок мектеп окуучудай болуп бар. Азыр эми жаштай болуп жакшынакай жүргүзөм. Негизи эми биздин менталитетибизге да туура келбейт. Мектептин жалпы жобосуна да туура келбейт да. Ошону билбейт да алар. Кийин Базар Коргон районунун Сейдикум айыл өкмөтүнүн Кызыл Ай айылынын Ж. Асанов орто мектебинин директору да каршы чыккан. Мектептин уставы бар, ар мектеп устав кабыл алат да эми. Анан 2015-жылы чыккан өкмөттүн токтому бар. Ал эми орону жүрүү деген эми биздин Кыргызстанда деле эмеде деле андай нерсе жок го. Сен туура багыт бер, сен аракет кыл, биз аракет кылайлык. Мектепте бүткөндөн кийин, пожалуйста, кандай болуп жүрсө жүрсүн. Анан мектепте окуп аткандага уруксат бербейли, жакшы түз жол болот, тарбия берели. Алла Таала баарыбыз эле жараткан эми. Биз негизи Кыргызстанда андай оронгон нерсе жок болгон эми. Ооба, ошондой деп коем. Азыр биз эртең да чогулуш өткөрүп, ошо эмелерди даярдап атабыз. Атайын өкмөттүн токтому турат, мектептин уставында дагы турат. Атайын чогулуштун токтомунда өткөргөнбүз. Анан негизи биздин эмеге деле туура келбейт эми. Соң райондо да ошол сөздү айтаарын жана биргелешип каршы тураарын тастыктады. Ошол да райондо деле ошол сөздү айтат. Анан эми биздин айрыкча Кызыл Айда көрдүңөр, балдар эркин жүрүшөт бизде, кыздар эркин жүрүшөт. Анан балага психологиялык жактан ham таасир этип калат да эми. Балдар чылгыңдашат мектептечи. Балдар өзүнө оңтойсуз сезет, кыйнала берет. Эмне кереги бар ошо? Тең уктуу болуп жакшынакай өзүнүн тең туштары менен сонун болуп мектеп формасына келе берсин. Мына менин жанымда соц педагог турат, ошол толук көзөмөлдөйт. Кудай насип этсе биргелешип каршы болойлук. Мына биз мектеп уставында азыр карап отурабыз администрация. Уставда дагы мектептин ички тартипти сактоо, мектептин ичинде форма менен келүү талап кылынат деп туруп уставыбызда дагы басылып турат. Жана сөзүм жакшы угулбай калды дедиби? Айтор кошумчалап WhatsApp'тан аудио жөнөтүп, караманча каршы экенин айтып билдирүү жиберген. Эч кандай мектепте хиджаб, эч кандай андай мусулманчылык эмеге уруксат жок. Биз азыр ошондой кийинип келген окуучулардын бирөө катталып атат. Азыр ата-энелер менен сүйлөшүп, азыр участкойду да чакырып, ушул боюнча өз ара сүйлөшөбүз. Мектептин уставында бизде андай нерсе жок. Эгерде биздин мектепте окуй турган болсо, биз андай уруксат бербейбиз. Эгерде мектептен чыгып кетем, мен окубайм деген окуучу кыз болсо, пожалуйста, кийип каалаганда жүрө берсин. Бирок мектепте бир да окуучуга андай азыркы силер айткандай кийишке уруксат бербейбиз. Ошондо жергиликтүү милиция кызматкерлери да мугалимдерге жардам берип, жолуга каршы чыгат экен да. Андай болсо сөздү жергиликтүү участковойдун өзү айтып берсин. Биз эгерде мындай мисалы мыйзам боюнча жанакынтип бир формада келсин деген уже мыйзам чыгат да. Чыккандан кийин биз барып аралашканга акыбыз бар. Анткени дегенде биз бир формада кийгиздиришибизге ал баш ийбестик болуп эсептелет. Мыйзамга баш ийбестик болуп эсептелет. Эми хиджаб кийгендерди милицияга берем дегенде деле баягы толук чечилбей атпайбы? Ал эми бир жагынан районадан чечилсин. Бир жагынан чечилгенден кийин кадимкидей иш боло берет. Хиджаб деле мен может хиджаб кийбейт десе, кийбейт. Ооба. Эгер бул районо Сопибек Камалович жок, уруксат бербегиле деп мындай кат берсе, силер көмөктөшөсүңөр да? Эгер антип приказ чыгарган болсо болду. Абсолютный мектеп формасын ошентип кийишет. Демек булар мыйзамды өздөрү жазышат туура. Базар Коргон өзүнчө эле бир мамлекет болуп алган го. Бири буйрук чыгарып, бири аны аткарып. Милиция мыйзамга баш ийеби, же районго баш ийеби? Бизге абдан кызык болууда.
Андан кийин ошол эле мектептин мугалими да мектепке жоолук менен келген окуучуну башка жакка барып окусун деген. Биздин мектепте 2015 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү министринин атайын буйругу менен мектепте окшош мектеп формасы сакталсын деген буйрук бар. Ошонун негизинде 2017 жылы ата-энелер менен чогулуш өткөрүп, ак кофта, кара юбка кие турган болгон. 2018 жылдан баштап биз Нурай компаниясы менен келишим түзүп, ошонун негизинде биз 100% окуучуларыбызды форма менен камсыз кылганбыз. Андай хиджаб кийген окуучу боло турган болсо, хиджаб кийгизип окута турган медреселерге апарып окутушун сунуштайт. Кийин районно да бул нерсени талап кылат деп билдирген. Биздин мектепте хиджабка уруксат жок. Биз мектеп формасын гана сактайбыз. Биз мамлекеттеги ичканабыз. Билим берүү министри эмнени талап кылса, ошону аткарабыз. Ошол эле райондук билим берүү дагы бизден мамлекет талап кылганда талап кылат. Район деле ушуну талап кылат да, ооба. Андан кийин хиджаб дегенде каны кайнаган Базар Коргон районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Абдурайымов Айлынын Алыкулов орто мектебинин директору каршылыгын билдирген. Хиджаб кийсе үйүндө кие берсин. Саламын талашпай, мага акыл үйрөтпөй эле кой, болуптурбу? Хиджаб кийсе үйүндө кие берсин. Пожалуйста, түнү менен кийсин, кечке кийсин. Азыр онлайнда кийип эле атат го. Мен бир жолу айткам, но мектеп ачылганда мектепке кийип барбайт. Ушундай тыюу салабыз. Биздин мектеп орус мектеп. Кыргыз мектепте билбеймин. Мен ал хиджаб кийип келбесин деген законду окуй элекмин. Уга дагы элекмин, уктуңбу? Сен мага акыл үйрөтпөй жөн жүргүнүң синиме тийбей. Не болуп атасың, эй? Эй бала, коеюн, эй. Не болуп атасың былжырап? Мен өзүм билем, кимди кандай окутам, кимди хиджаб менен киргизем, кимди хиджабсыз киргизем, болуптурбу? Жөн жүргүнүң эй жинге тийбей, байтан бери тек койсо. Бул жоопторду эжеке Байкуш маанайы жокту каршы сүйлөп алды го деген ойдо эртеси күнү бир ата телефон чалып ушул жоопту алган. Вообще болбойт, мен жазып атам го кечеден бери. Эч кандай мүмкүн эмес. Кийбесин. Эңди кыздар күткөн эмесмин мен. Азыр келип алып класска кирип ким жазып ататын ону башка номер менен чыгып атат деп сүйлөшүп туруптум эле. Кошумчасына бул районунун талабы деп. Конечно, директор айтат, анан биз айтып атабыз. Немесе Сопубек аке деген зав районо деле ошол айтат ал деле ошол сөз да? Конечно. Кийип келсин, чечтирип коебуз. Үйгө барганда кийсеңер койсоңор өзүңөр белгиле. Мектепте вообще мүмкүн эмес. Чечтирип, общий коллектив ортого алып чечтирген күндөрүбүз болду. Кызы дагы бул 9 бүтүп чыгып кетти. Бул 9 класста сентябрда бул кыры кийип келип алган экен, аны дагы чечтирген биз ортого алып. Бизде хиджаб кийген мугалимдер бар, алар үйүнө барганда кийип. Мектепте жоолук салынып жүргөнү уруксат берилет, но хиджабка мүмкүн эмес. Замаким да бул жоолуга каршы экенин билдирген. Азыр как раз Замаким отурат. Ушул Замакимди алып кирип класстарга собеседование кылдырабыз. Аты ким Замаким? Замира Душевна. Ал деле болбойт, хиджабты болбойт деп айтсын, айтат да. Конечно, айтат да. Ал эми кечке бизде турбайт. Бизде после второго урока общешкольный линейка болот. Ошол жерде айтабыз. Класска дагы кирип айтабыз, класс предметниктер дагы айтабыз. Демек чындап эле Базар Коргон мамлекет ичиндеги өзүнчө бир мамлекет болуп алган го. Буларга чара көрүлөбү же дагы ушул бойдон басты болуп калып кетеби? Эми мугалим, директорлордун баары районго каршы көрсөтмө берип жаткандан район өзү эмне дейт? Кандай? Хиджабка уруксатпы мектепке барганы хиджабка? Билбейт экенмин мен. Мен нито телефонго чалдым. Нито? Башында адашып алдың деген Сопу Бексариев экинчи жолу чалууда мен отпускадамын, жооп бере албаймын дептин болгон. Жок, мен азыр жооп бербейм, азыр мен башка жактамын. Мен отпускага чыгам, 31 январда ишке чыгам, ошондо келип интервью ала бересиң. Андан кийин Сопу Бексариевдин орун басарына чалдык. Сиз менен байланышайлы дедик. Азыр мына мектептерде хиджаб маселеси талкуу болуп атпайбы? Кээ бир кыздарыбыздын да кээ бир нерселерде укуктары корголбой же болсо башка нерсе болуп атат. Ошол нерсеге кандай чара көрүлүп атат район тарабынан? Айта бериңиз. Жооп берүүдөн качып телефонду өчүрүп койгон. Жана кийинки чалууда мен дем алыштамын. Жооп бербейм, иш ордунда гана жооп берем деп телефонун өчүрүп койгон.
Siz öçürüp koydunuzбу же бизден өчүп калдыбы? Мен өчүрүп койдум. Мен азыр жооп бере албайм. Иш убактында кабинетте жооп берем да. Жок, ал нерсе кайсыл жерде мыйзамга жазылган? Кабинетте отуруп жооп бериш керек сөзсүз түрдө деген. Сиз ошол нерсеге ооба же жок, жакшы чара көрүлүп атат же көрүлбөй атат деп эле коем. Бүгүн дем алыш күнү мен жооп бермейм. Мен иш убактым алдында жооп берем ал суроолорго. Бул жетекчи менен орун басарынын кылыгы жоопкерчиликсиздик жана болуп жаткан укук бузуулардын алдын албагандык деп эсептелинет. Бирок кийин районунун жетекчиси Сопубек Сариев WhatsApp'тан чыныгы жүзүн көрсөтүп, жоолукка уруксат жок деп жооп берген. Мына эми чыныгы жүзү ачылды. Сопунун баары сопу боло бербейт экен да. Эми ооруп калмай, доктурканага жатып алмай, кудаңар өлүп алыска кетип калмай шылтооңорду коюп, кылган ишиңер үчүн мыйзам алдында жооп бергиле. Урматтуу Билим берүү министрлиги, эмне үчүн ушундай маселелерди убагында чечип койбойсуңар? Же силер да бул нерсеге каршысыңарбы? Балык башынан сасыйт болуп жүрбөсүн. Урматтуу коомдук активисттер, ММКлар жана карапайым калк баарыңар бул маселеге кайдыгер карабастан, мамлекеттен булардын кылыгы тууралуу жооп берүүсүн талап кылгыла. Адесиң эле оозуң асылчу бейөкмөт уюмдары эми бул жоолукчан карындашыбыздын укугун коргошоор бекен? Же ар ким көмөчүнө күл тартабы? Эми булардын үстүнөн жоолукчандардын укугун коргоп, тийиштүү органдарга арыз жазган укук коргоочу Кубанычбек Бакировго кайрылалы. Ал киши эмне дейт? Ооба, кайрылуулар көп болот. Мектептин директорлору, мугалимдери, соц педагогдору, ошо районалар деле ошол хиджаб менен келген болбойт деп өтө көп каршылык болот экен. Анан көбүнчөлөр ошол бирдиктүү форма, единый форма болуш керек дейт. Анан уставда жок дешет. Ошо көбүнчө эки нерсени айтышат. Бирдиктүү форма жөнүндө айта турган болсок, бирдиктүү форма бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Ал милдеттүү эмес. Ал сунушталат. Ал ошол жанагы бириси бай, бириси кымбат, бириси арзан кийинип, анан ошол кымбат кийине албагандардын ошол кыздардын көңүлдөрү бир ооруп калбасын деген, зыян жетип калбасын деген эле бир неме максат болгон. Бирдиктүү форманы бирөө толугу менен кийбесе же жарым-жартылай кийбесе, ошону сактап алса, бирдиктүү форманы ага эч кандай чара жок. Чара каралган эмес, мисалы мектептен кетирсин же болбосо мындай болсун деген чаралар көрүп жок. Анан ошентсе дагы булар милдеттүү кылып алышканда, милдеттүү кылып, бүт баарынан милдеттүү кылып алышкандагы ошону кыянаттык кылып атышат да. Экинчи, уставда жок деген маселе. Уставда чындап эле хиджаб жок. Ошол көп айтышат да, уставда жок, ошон үчүн уруксат бере албайм дейт. Уставда жок болгон үчүн уруксат бере албайм дейт. Бул дагы бир сабатсыздыктын эле бир көрүнүшү. Мисалы уставда баардык нерсени жазып камтый албайсың да. Уставда ошол куртка деле жазылган эмес, өтүк жазылган эмес, сумка деле жазылган эмес. Уставда эмне гана жазылган эмес. Керек болсо уставда ошо костюм менен келсин деп жазылган эмес. Анда эжекелер өздөрү костюм менен, шляпалары менен келишет. Мисалы үчүн анда аларга деле айтсак болот экен да, анда уставда костюм, шляпа жазылбаган, сиз костюм менен келгени болбойт деп анда айтсак болот экен да, андачы. Уставда жок үчүн гана тыюу салган бул сабатсыздык, бул наадандык, бул бир караңгылык эле да, бул бир шылтоо эле. Негизи конституцияда деле бүт бардык кодекс, мыйзамдарда, билим берүү жөнүндө мыйзам, өкмөттүн токтомдорунда эч бир жерде хиджаб менен сабакка, мектепке келбесин деп жазылган эмес. Уруксат берилет, тыюу салынбайт. Мисалы үчүн ошол уставда деле же болбосо билим берүү министринин буйругунда же болбосо өкмөттүн токтомунда деле ошол тыюу салынат деп жазылган учурда деле аны мектеп директорлору аткарганы акысы жок. Себеби эң жогорку, мисалы конституция турса, кийин кодекстер турса, кийин конституциялык мыйзамдар, президенттин жарлыктары ошо төмөндөй өзүнүн кезинин немеси бар да, мындай күчтүүлүгү боюнча даражалар көрсөтүлгөн да. Эгер мисалы төмөнкү турган бир документте башка нерсе, бирок жогорку турган документте башка нерсе жазылган болсо, анда төмөнкү турган документти аткарган акысы жок да. Мамлекет кызматкерлер ошо уставдарында тыюу салынат деп жазылса дагы, ошону аткарышса, же болбосо билим берүү министри кат берсе, ошого тыюу салгыла деп, ошол катын аткарса, же болбосо буйругун аткарса, алар күнөөлүү болуп саналышат аларчы. Аларга чаралар колдонулат. Алар кийин биз билим берүү министринин буйругун аткарды элек деп актана алышпайт. Себеби эң жогорку турган конституция, кодекстерде, билим берүү жөнүндө мыйзамдарда бул хиджабтарга уруксат берилген да, тыюу салынбайт эч кандай. Мугалимдер жана хиджабка тыюу салганда алар могу соц педагог менен коркутат экен, бөкөчө кылат экен да анчы. Мен сени соц педагогго берем, ал сени учетко коет, милицияга берет дейт экен. Соц педагог өзүнчө эле бир неме экен, айрдачы, тергөөчү сыяктуу экен да. Ал психолог сыяктуу эмес экен, ал мындай коркутуучу, бир мындай коркунучтуу бир бөкөчө экен алчы. Окуучуларга мындай жакшы нерсе тартуулабайт экен, ал теги тескерисинче кысым кылуучу бир орган экен да. Медресеге баргандарды айткыла, мага телефондорду сабак алып келгендер айткыла, биз милицияга беребиз деп участковыйлар менен идеендерди алар
коркутат экен бөкөчө катары. Сени идеяңге берем, сени участкага берем деп коркутат экен бөкөчө. Эми ошол участковыйлар менен идея инспекторлор деле бөкөчөнүн функциясын аткарышат экен да, алардан коркушат экен чындап эле. Негизи аларга ишениш керек да, элчи, окуучулар. Алар менен да сүйлөшкөн учурда алар деле ошол мыйзамдарды жакшы билбестиги байкалып эле турат. Мисалы, кечээ биз ошо Базаркон айлык кеңеш айыл өкмөтүндөгү бир участковый менен сүйлөшсөк, ал деле ошол айтып атты. Эгер районо дейт хиджапка тыюу салса, биз аны аткарууга мажбурбуз дейт. Биз киргизебиз ошол маселелерге дейт. Анан телефон мектепке алып келсе дейт, болбойт дейт, телефон алып келсе болбойт. Биз аныкталса дейт, биз 1000 сомдон 7,5 сом чейин штраф салабыз дейт. Ушинтип штрафтар менен коркутуп, жок беренелер менен коркутуп жүрүп, анан ушинтип адамдардын укуктары тебеленип атат да. Дагы бир Алабукада деле ушундай бир идея инспектор ушинтип айткан сөз бар. Мектепке хиджапчанын телефону менен келүүгө тыюу салынат деп. Ушундай сабатсыз директор, мектептин соцпедагогдору анан ушундай мыйзамды билбеген идея инспекторлорунун себебинен көптөгөн окуучулар ушундай жабырланып жатат да. Бир окуучу керек болсо ушундай бир кысымдын айынан мисалы өтө жаман ишке барган экен да. Жаман ишке барган экен, ал мектептин директору жумуштан да кетиптир ал боюнчачы. Базаркондон кайрылар көп келди. Бардык мектеп директорлору жолка каршыбыз деди, телефондорго уруксат бербейбиз деди, ошо мешит медреселерге жөнөтпөйбүз деди. Райондук билим берүү бөлүм башчысынын жардамчысына айттым, чалсам албады, WhatsApp-ына жазсам укту, бирок жооп бербеди. Чалсам өчүрүп салды. Хиджап боюнча ушундай десем өчүрүп салды. Кайдыгерлик эле мындай тоотпост мамиле кылды. Бул менин тоотпостум эмес, бул элди тоотпост эле көрсөттү. Райондук билим берүү, Базаркон райондук билим берүү бөлүм башчысы Сариев Сопубек Камалович менен мен чалсам, мындай хиджап боюнча чалтам, тиги бу десем, адашып алдың деп эле өчүрүп салды ачык эле. Анан WhatsApp-ына жаздым, WhatsApp-ына жазсам мен ушундай хиджапка ушундай уруксатпы десем, уруксат жок деп жазды. Анан бизге мына мектептин директорлору айтты, ошол Сариев Сопубек Камалович ошол өзү уруксат эмес деп айтып кеткен деди бизгечи. Айтып кеткен деди. Анысткары неме деди жанагы Базаркон райондук билим берүү бөлүм башчысы ошол мектептин директорлоруна мындай кылат экен. 50 сомдук дневниктер таркатат экен. Директорлор болсо немегелерге таркатат экен. Окуучуларга алдыртат экен, мажбурларчы. Ошол алгыла деп 50 сомдон алган. Окуучулар биз алып алганбыз десе да болбой, мажбурлап алдыртат экен. Ошондой бир бизнес кылат экен. Анан башка кыскасы мынагы Кыргызстан боюнча айта турган болсок, анын ичинде Базаркон боюнча айта турган болсок, ошол Базаркоргондон билим берүү, райондук билим берүү бөлүм башчылары бизге кандай мамиле жасса, башка областтарда деле билим берүү бөлүм башчылары куду ошондой эле, почти 90% окшош. Ошондой эле хиджаптарды колдобойт, мусулмандарды колдобойт. Анан кээ бирлер ошо намаз окуйбуз, биз деле мусулманбыз, молдонун баласыбыз деп кое берет, бирок чын-чынына келгенде исламга деле каршы аракет жасашат экен, мыйзамдарга каршы аракет жасашат экен дагы. Андайлар бир күндө жумушта иштебеш керек да. Мисалы Базаркоргон райондук билим берүү бөлүм башчысынын немесин айтсак, мисалы жанагы эртең сабакка барышат да окуучулар. Эртең хиджабыңды чечип кел деп айткан. Кээ бирлердин хиджабын чечип эле салган да мисалы. Анан айтсак жана басары эмне деп, мен дем алыш мага дейт. Дем алыш күнү сүйлөшпөйм деп. Бул элдин маселеси болуп атпайбы? Тура ошо заматта чечип, жакшы айттыңыз бизге, рахмат бизге кабар бергениңизге. Az сизге чалам деп чалып, койбойсуңарбы? Мыйзам боюнча тыюу салынбайт. Эмне антип атасыңар деп чечсе болот эле. Бул суббота базарды өзүнчө эле дем алыш кылып эмне кылабыздар. Анан берки Сопубек Камаловичке чалсак, мен отпускадамын, отпускада сүйлөшпөйм. Отпускадан чыкканда ана тиги бу канчасына чыгат экен, ошондо чечем дедим. Кайдыгерлик да булчу. Ачык эле көрүнүп турат да булардын ошо 200 экенинчи адамдардын укуктарын сыйлабайт, эл үчүн иштебейт экен көрүнүп эле турат да. Тоотпосттук мамилеси ачык эле көрүнүп турат. Далилдер деле бар да. Биз ошо жана Сопубек Камаловичти жана орун бастардын жумуштан кетирүүсүн талап кылабыз. Мына арызда биз көрсөтөбүз. Куду ушундай эле мамилени биз башка райондордон деле көрүп атабыз. Башка райондордо делечи ошо кимдер арызданбасын, мугалим арызданабы, анан же окуучу арызданабы, ошо райондук же билим берүү бөлүм башчысы, шаардык билим берүү бөлүм башчылары бардыгы ушул позицияда экен. Бардыгы ошо хиджапка уруксат эмес деп айтышат экен да. Ана кээ бирлери неме деп коет экен, ошо мен уруксат берем деп айта албайм, уруксат бербейм деп айта албайм деп коет экен да. Хотя уруксат берем деп айта албайм деген өзү эле бул грубый нарушение болуп саналат өзүчү негизи. Буларга ошол жанагы эмгек кодексинин 83 беренесинин 83 беренесине адашпасам бир 6 пункту бар. Ошо 6 пункт. Ошо 6 пунктунда жазылган ошо жанагы билим берүү кызматкери уставка немелерге туура келбеген бир одоно бир бузуу бир нерсе мыйзам бузуу жасаса деп турат. Ошондой эле уставтагы талаптарды, этикада талаптарды аткарбаса, же болбосо өзүнүн кызматына ылайык келбеген бир иш жасаса, жумуштан бошотулат деп жазылган. Ошондой эле эмгек кодексинин 381 беренесинде ошол билим берүү кызматкери ошол бир этиканы бузса деп турат. Ошол этика уставтарды бузса, ошондой эле бир окуучуларга карата же башка мугалимдерге карата бир кандайдыр бир психологиялык, эмоциялык жактан бир кысым, ушундай бир туура эмес иш аракеттер жасаса, кызматтан кетирилет деп жазылып турат.
жоруктар жөнүндө кодекстин 84 бир несине жазылып турат. Ошол дин тутуу эркиндигине бир кандайдыр карама каршылык кылышса 20 миңден 30 миңге чейин айыппул салынат дегенде жазылган да. Бизде эми ошолор негизинде жумуштан алса болот, сөгүш жарыяласа болот. Бирок мен айтып жаткан мугалимдер, педагогдор, директорлор алар ошондой жерде иштеген эч бир татыгы жок, татыктуу эмес адамдар да. Алар жумуштан кетирип салыш керек аларды. Ошол эле жоопкерчилик, ошондой жоопкерчилик каралган. Азыркы күндө ушул күнгө чейин биз акыркы жазган арызыбызда 33 мектеп жаздыкпы. Алайдан Баткенден бир директор кетти жумуштан. Сөгүш алгандар болуп атат. Көлдө да бир хиджап үчүн бир директор жумуштан кетти деп уктук. Ошо биринчи арызда биз Кыргызстан боюнча 33 мектепти көрсөттүк элек. 15 декабрда арызды жибергенбиз. Ошол президент, премьер-министр, билим берүү министри, генеральный прокурор, ички иштер министри, акыйкатчы, Гамсума деп коет, жергиликтүү өзү башкаруу маселелери боюнча агенттигинин директоруна жибердик, жогорку кеңештин депутаттарына жибердик. Бир ай болуп калды арыз жазганыбызга. Билим берүү министринен бир айдан бери бир адам чалып койгон жок. Эч кимсе жооп берген жок. Районоолорго бир эскертүү да барбаптыр. Кыскасы билим берүү министри деле кудушундай эле ошол жанагы адамдардын билим алууга болгон укугун, дин тутуу эркиндигин алар деле сыйлашпайт экен, ошондой эле экен, алар деле ошо бир эле камырдан жасалган экен. Ошо мектептин директорлору канчалык ошол сабатсыз болсо, ошо билим берүү министринде эле ошондой эле адамдар отурат экен деп биз тыянакка келдик да, ошондой күмөн кылтабыз. Ички иштер министринен бир кат келди, коомдук коопсуздук кызматынан келди. Участкаларга байланышкан, идендерге байланышкан. Алар болсо мынтип жазды. Ошол хиджап маселеси бул көйгөй маселе болуп келаткандыгына байланыштуу деп биз аны мындай айтканда хиджапка уруксат эмес дегендей кылып жазып койду. Ошол жанагы иден инспекторлору, участковый инспекторлору мындай мыйзамдар жакшы билбестигин булар ачык айткысы келбеди да. Биз түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз тигибу деп айтышкан жок. Алар ошо ички иштер министрлигинин ошол немеси. Кыска ошол эле жана ошондой эле кайдыгерлик мамилени көрсөтүштү да. Аны мамлекеттик кадр кызматына деле кайрылып элек, алардын жооп келди. Биз ал жерде жазган элек, мамлекеттик кызматкерлердин бир этикасындай бир жакшы бир караштырып, ушуларга бир жакшы аттестация маселелеринде бир караштырып койгула. Ушундай мыйзамдар билишпейт экен деген бир сунуш бар эле. Бирок алар болсо биз бул арызыңызды кайрылбайт экенбиз деп жиберип койду, мындайча айткандачы. Дагы деле ошол эле кайдыгерлик. Эң мындай биз канааттандырылалык болгон биз орган бул башкы прокуратуранын мындай аракети жакшы болду. Алар каттары да келди. Областтык прокуратура, райондук прокуратура, шаардык прокуратура бизге чалышты. Эмне кылайлы байке, эмне мыйзам боюнча кандай, эмне кошумча маалымат бересизби, тигин чакырып бересизби деп бизге маалымат берип турушту. Биз менен маалымат алмашып турушту. 2019-жылдары деле биз прокуратурага арызданганда прокуратурадан гана ушундай немени көргөнбүз. Мындай калыс арыздады, калыс кароо жана калыс териштирүү жана калыс чечим чыгаруу прокуратурадан гана биз гана көрө алдык. Акыйкатчыдан чалышты Бишкектен. Ошол биз буюрса билим берүү министрине тияк бияктарга ушундай эскертүү беребиз деди. Башка жактан жок, өкмөттөн, президент аппаратынан, жогорку кеңештерден эч кандай бир чалып коюу жок, болгон жок эч кандай. Ушу билим берүү мыйзам министрлигинен мындай кайдыгерликтин эң мындай жогорку деңгээлин көрдүк да, көрө эле атабыз да. Ошо прокуратурадан гана азырынча ошол арызыбыз боюнча жыйынтыктар чыгарып элек. Буюрса бир жыйынтык чыкты. Жалал Абад шаарында бир мектептин директоруна сөгүш жарыяланды. Калган райондорлордун азырынча териштирүү бүтө элек. Мына биринчи эртең, биринчи, экинчи күндөрү жыйынтык бүтсө керек. Буюрса экинчи арызыбыз деле уже даяр болуп атат. Буюрса экинчи арызга деле 20-30 мектеп топтолуп калышат. Биринчи арызда бизде далилдер азыраак болчу, экинчи арызда бизде далилдер өтө мындай жакшы далилдер болду бизде экинчи арызда. Буюрса экинчи арыз буюрса эртең бүрсү күнү берилет. Экинчи арызда Кыргызстан деңгээлинде бир жакшы ыз чуу резонанс болот деген үмүттөбүз.